Казакстан президенти Нью-Йорктогу БО-нун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын алкагында европалык лидерлер менен бир катар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Көңүл борборунда соода-экономикалык, инвестициялык жана гуманитардык кызматташтык, санариптештирүү ошондой эле эл аралык күн тартибиндеги маселелер болду. Касым-Жомарт Токаевдин Люксембургдун премьер-министри Люк Фриде менен жолугушуусунда эки тараптуу мамилелердин конструктивдүү мүнөзү баса белгиленди. Маектештер санариптик чөйрөдөгү жана каржылык технологиялардагы биргелешкен долбоорлордун келечегине көңүл буруп, эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды активдештирүү боюнча макулдашышты. Мамлекет башчысы Монаконун князы менен жолугушууда экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жогорку дарамет бар экенин белгиледи. Касым-Жомарт Токаев Альбер экини Казакстанга расмий сапар менен келүүгө чакырды. Нью-Йоркто Казакстандын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушту. Лидерлер казак-француз мамилелеринин абалын талкуулашты. Касым-Жомарт Токаев Францияны евро биримдиктеги өлкөнүн негизги өнөктөшү деп атады. Тараптар энергетика, транспорт, айыл чарба комплекси жана саламаттыкты сактоо тармактарындагы биргелешкен долбоорлордун ийгиликтүү өнүгүшүн арасташты. Мындан тышкары президенттер актуалдуу геосаясий маселелер боюнча пикир алмашты. Финляндиянын президенти Александр Ступ менен болгон сүйлөшүүдө мамлекеттин башчысы жогорку деңгээлдеги саясий диалогдун маанилүүлүгүн белгиледи. Финляндиялык лидерлердин Казакстанга боло турган сапары соода-экономикалык жана гуманитардык өнөктөштүк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарына ишеним билдирди. Касым-Жомарт Токаев менен Александр Ступ эки тараптуу жана эл аралык күн тартибиндеги маселелерди да талкуулашты. Казакстандын президенти Бельгиянын премьер-министри Барт де Вевер менен да жолугушту. Касым-Жомарт Токаев белгилегендей, Брюссель республиканын эң ири инвесторлордун ондугуна кирет. Өткөн жылы эки тараптуу сооданын көлөмү $500 миллиард жакындады. Бельгия Европа биримдигиндеги Казакстандын маанилүү өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Тараптар критикалык маанилүү минералдар, мунай химия, айыл чарба комплекси, өнөр жай, транспорт, жасалма интеллект жана билим берүү тармактарындагы өз ара аракеттенүү келечегин талкуулашты.